сабак бүткөндөн кийин видео сабакты дагы чыгарабыз. Бүгүн биз өткөндөгү критикалык ой жүгүртүү деген сабактын экинчи сабакты улантабыз. Өткөндө үй тапшырма бергенбиз, кана үй тапшырманы кимдер аткарды? Барбы аткаргандар? Бар агай. Кана кандай болду? Үй тапшырма биздики жарым саат кыймылдабай отуруш керек болчу, болгону биз демек нормальный мындай ой жүгүрткөндү үйрөнүш үчүн биринчи өзүбүздүн денебизди башкарганды үйрөнүшүбүз керек экенбиз. Көрдүңөрбү? Денени башкаруу деген биз ойлойт экенбиз да, денебиз бизге баш ийет, мен кааласам колумду көтөрөм, каалабасам ылдый кылам депчи. Көрсө андай эмес экен. Силерге баш ийбейт экен дене, чынбы? Өз билгенин кыла берет, тынч тура албайт экен. Бирок биз эң биринчи ушу денени башкарганды үйрөнүүдөн башташыбыз керек. Демек, денени тынчтандырып алгандан кийин анан экинчи ойду тынчтандырганды үйрөнөт экенбиз. Бүгүнкү сабакта силер менен ойду тынчтандырып, бир ойду кармаганды үйрөнөт экенбиз балдар. Демек, курс критикалык ой жүгүртүү деп аталат. Ошондо сабакта эмнени үйрөнөт экенбиз? Биз бул курс 7-8 сабакка созулат. 7-8 сабак бүткөндөн кийин силер бир ойду кармап, ошого фокус, ошого мындай бир ойго көңүл буруп, ички жана сырткы тоскоолдуктардан мындай тоскоолдуктарды жеңип, башкача айтканда, бир ойду кармаганды үйрөнөт экенбиз. Анан мисал үчүн биз бир ойду жарым саат бою кармап, ошол тууралуу ой жүгүртө турган болсок, сөзсүз анын чечими келет экен да бизге. Биз көбүнчө мындай ой жүгүртөт экенбиз да, бир күндө 7-8-10 нерсени ойлойт экенбиз. Ар кайсы башын ойлой, анан акырда чейин чыгарбай, анан жыйынтыкка келе албайт экенбиз. Ал эми 10 нерсени ойлогондун ордуна бир ойду алып туруп, ошону жарым саат ойлоно турган болсок, анда сөзсүз бизге жакшы чечимдер келет экен. Эми өткөндөгү сабактардан бир аз да кайталап өтөлү. Демек, экинчи сабакта эмнени карайбыз? Демек, одна мысль без суеты дейт кыргызчасы, баш аламансыз бир ой. Мындай бир эле ойду алабыз, баш аламансыз дегенде мээбизде ичинде аябай көп бизде ойлор келе берет да. Демек, ошо ойлорду токтотуп туруп, бир ойду ойлогонду бүгүн машыгат экенбиз силер менен. Андан кийин экинчиси аңдалган жана аңдалбаган деген түшүнүк бар да. Бул кийин силер Кудай буйрса кийинки жылы студент болгондо философия сабагы киргенде силерге ушул аңдалган, аңдалбаган деген нерселерди үйрөтөт. Эми ага чейин эле биз силер менен карайбыз. Бул аңдалган, аңдалбаган деген мындай болот. Аңдалган бул демек менин ичинде өтө көп информация бар да. Биз төрөлгөндөн баштап, төрөлгөнгө чейинки дагы болот да. Адамдын жана мээси жаралып, жана 4 айлыктан баштап эмеси кирет го. Ошол мээ запись кылат да бардыгын. Эмне болуп аткан бардыгын жазат дагы. Төрөлгөндөн ошол бардык ар бир күнүңөр, ар бир секундада эмне болгонун бардыгы мээде жазылат. Бирок биз аны эстей албайбыз да. Анын баары аңдалбаган деп коет, информация ар жакта болот. Аңдалган деген бул биздин мындай азыр ой жүгүртүп атабыз, анан мындай кыска мөөнөттө эске тутуу болот. Кече күнү эмне болду, анан жакын арада болгон нерселерди эстеп, көңүлүбүздө кармап турган нерсе бул аңдалган болот экен. Аңдалбаган тууралуу да силер менен биз кененирээк кийинки сабактарда сүйлөшөбүз. Эми бир сыйра бул курста эмнени үйрөнөбүз, бир сыйра кайталап чыгалы. Курс критикалык ой жүгүртүүдөн дагы чоңураак деп аталат, Ким өзүнө ушундай суроолорду берет. Бардык иштерге кантип үлгүрөм деп. Эгерде бербей жүргөн болсоңор, бул суроону өзүңөргө берип баштагыла, Мен бардык сабакка кантип үлгүрөм, дагы көп жумуштарды кандай жасайм, кандай үлгүрөм, дагы кандай суроолор беребиз. Жашоо деңгээлин кандай жогорулатам, кийин студент болуп, өз алдынча иштей баштаганда бул суроону бере баштайсыңар. Бирок азыр дагы беришибиз керек. Жана өзүбүз мындай күч
күч бере турган ой максатты кантип табам? Мисалы үчүн бир ой максат кое турган болсом, ошо мындай мени ойготот, мени күйгүзөт деген сыяктуучу, мындай аябай. Кээде өзүңөрдү мындай эстесеңер болот да, бир нерсеге жеткеңер келгенде аябай ошону каалап, үйдөгүлөргө айтып, алып бер, давай деп мындай аябай каалайсыңар го. Ошол сыяктуу бир мындай максат коюп, ошого умтула тургандай максатты кантип табам дейт. Өзүмдай чын жүрөк, жан дилим каалаган профессия, кесипти, жумушту кантип табам? Тандаш аябай эле кыйын болуп атат да кесипти. Мына силерге ошол кесипти тандаганда деле биз өзүбүздүн бул мээбиз аябай жакшы бир инструмент да балдар, суперкомпьютер. Бирок муну колдонушту билиш керек экен. Анын үчүн инструментине каражаттарды колдонгонду билишибиз керек. Мына ошол критикалык ой жүгүртүү сабагы, өткөндөгү логика сабактары мына инструмент болуп эсептелет. Ал эми бул критикалык ой жүгүртүү сабагы бул негизи эле бул мээни кандай колдонобуз, ой жүгүртүүнү кандай колдонобуз, ошо тууралуу болот. Демек, ошонун ичинде үйрөнгөн жөндөмдөрдү практика жүзүндө колдонуп көп жыйынтыктарга жетишсеңер болот. Андан кийин ортодо кандай жогорку баллды кантип алам деген суроо, бардыгыбызды мындай ойлондурган суроо. Өзүмдү дагы кантип жакшы сезем, жана башка ошол сыяктуу суроолор. Демек, сабактын планы төмөнкүчө балдар. Биз демек 7 сабак өтөт экенбиз. Микрофондоруңарды өчүрүп койсоңорчу, дана звуктар келип атат да. Рахмат. Так, демек сабак 7 сабак өтөт экенбиз балдар. Биринчи сабакты силер менен өткөнкү сабакта өттүк. Анан өткөнкү сабагыбыз ойлор менен бетме-бет деп которсок болот. Бетме-бет, бирге бир. Бүгүнкү сабагыбыз болсо эмне экен? Башаламансыз бир ой деген тема да. Демек, өткөн сабакта биз денебизди эле тынч кылып эле ойлорду кино көргөндөй карап отурган болсок, биз бүгүн бир ойду кармайт экенбиз дагы, ошол ой тууралуу ой жүгүртөт экенбиз. Болбосо мындай бир теманын үстүндө да. Мисалы үчүн, бизде ассоциация деген нерсени үйрөнгөнбүз, өткөндөгү логика сабакта. Ассоциация деген биздин мээбиз ушундай ассоциация менен ой жүгүртөт экен да. Мисалы үчүн, отурасың дагы үй тапшырманы аткарайын, аналогияларды үйрөнөйүн деп отуруп, анан мындай карасаң, эшик, анан үй деп турса, эшик үй деп, анан үй деп, үйдө стройка болот деле, усталарга тамак жаса дебеди беле деп туруп алып тамак жасаган кетип калдың да. Аналогияны кылайын деп отургансың. Демек, эмне болуп атат? Ассоциация. Бир ойдон экинчи ойго өтүп отуруп, аягында башында баштаган нерсең калып кетет дагы, башка эле нерсе тууралуу ой жүгүртүп баштайсың да. Мисалы үчүн, мен дагы мисалы саат, силерге саатты көрсөтсөм, силер карайсыңар дагы, саатты көрөсүңөр, анан бул жерде боосу кара экенин көрүп, анан кара деп, анан кара чач деп, анан ушинтип отуруп эле байланышып эле башка жака кетип калат. Демек, бул эмне кылат экен? Ассоциативдик ой жүгүртүү, байланыштуу бир нерседен экинчи нерсеге өтүп отуруп, унутуп калат экенбиз. Демек, биздин эртеден кечки күнүбүз эле ушинтип өтө берет экен, көрсөчү. Анан жашоо кандай болуп атат десе, баягыдай эле эмне жаңылык жок. Себеби мен ар кайсы ойго секирип эле жашап кандай өткөнүн билбей калат экенбиз да. Үчүнчү сабакта внутренний барьери дейт, ички тоскоолдуктар. Адамдын ичинде ошо ой жүгүртүүгө тоскоолдук бере турган нерселер бар. Булар эмоциялар, сезимдер. Андан сырткы тоскоолдуктар бар балдар. Алар тууралуу да сүйлөшөбүз. Шашпай, ошо сабак учуру келгенде. Эми темабызга киришели. Башаламансыз бир ой дейт. Бул теманы өткөндөн кийин силер эмнени үйрөнөсүңөр? Эки жөндөм. Биринчиси, ойлорго көңүл буруп, ойлорду көңүл буруп байкай баштайт экенбиз. Экинчиси, бир ойду, же болбосо бир контекст, же болбосо бир темадагы, бир теманын үстүндө ой жүгүртүү, жана ассоциативдик деп эки жака секирбей. Анан глобально дегени мындай кененирээк, масштабтуу карай турган болсок, ойлор дүйнөсүн үйрөнөт экенбиз. Демек, ойлор дүйнөсү да бар экен. Биздин дүйнөбүз бар, мээбиздин ичинде ойлор дүйнөсү деген да бар экен. Демек, биринчи жолу ойлор дүйнөсү дегенди уксаңар, анда ошо пингвинге окшоп таң калсаңар болот да. Ойлор дүйнөсү бул эмне депчи, таң калганда дайыма ошо пингвиндин сүрөтүн көрсөтөбүз биз. Эми
путь реальности дейт да. Реалдуулук кандай ишке ашат балдар? Өткөнкү сабакта биз айтканбыз, эң биринчи адамда ниет пайда болот экен. Ниет деген бул каалоо да, ичибизде бир каалоо пайда болот. Мисалы үчүн мен каалоо ар кандай пайда болушу мүмкүн да, же өзүнөн өзү эле пайда болот, же болбосо көзүң көргөндө пайда болот да. Мисалы үчүн мен жөн эле отурам дагы, анан стакандагы сууну көрүп калдым дагы. Сууну көрүп анан ичким келип кетти да. Ичким келип кетти, мен аны алам, ичем. То есть биринчи эмне болду? Ниет пайда болду. Андан кийин ой пайда болот экен. Ойдон кийин иш аракет болот экен. Иш аракетибиз ойлонуп кылышыбыз мүмкүн экен. Көбүнчө автоматтык түрдө ойлонбой эле кылат экенбиз. Көбүнчө биз ойлонбой эле кылабыз, ойлонбой эле сүйлөй беребиз, анан акырында урушабыз, чынбы? Түшүнүшпөй. Мисалы үчүн эки адамдын сүйлөшүп атканын эртең мындай байкап көрсөңөр, эки адам сүйлөшүп атат да, анан бирөө суроо мындай сүйлөп бүтө электе, экинчиси аны укпай эле эмнени айтканын, өзүнүн оюн айтканга аракет кылат да. Карасаңар, талашып эле өзүнүн оюн айтканга аракет кылат. То есть бул адам ойлонбой эле эмне кылат экен? Мындай, мысль деп атпайбы, ойдун мындай критикалык ой жүгүртүү деген мындай механизм, мындай ошону колдонбой эле шарт эле жооп бергенге аракет кылат экен да. Анан бул жакшы результаттарга алып келбейт экен. Анан результат болот экен кийинкиси. Демек ушул 4 этапты тең мындай жакшы ойлонуп кыла турган болсок, өзүнүн жолдору менен, анда жакшы результаттар болот экен балдар. Эми муну акырындык менен үйрөнөсүңөр. Анан ушу курсту үйрөнүп 2-3 сабактан кийин өзүңөр мындай мурункуга караганда тынчыраак, көп сүйлөбөй, кичине көбүрөөк ойлонуп баштаганыңарды байкайсыңар да. Эми бүгүн бизди эмне кызыктырат экен? Бүгүн бизди аң сезим кызыктырат экен. Сознательное деген бул аң сезим. Аң сезим деген ошо биздин ошо мээбизге азыр келип аткан ойлор ушул аң сезим болуп эсептелинет да. Анан бессознательное аңдалбаган, бул мисалы үчүн айсбергти ала турган болсок, мына аң сезим үстүндө 10% чыгып турган болсо, калган 90% биз билбейбиз. Ошол сыяктуу айсбергдагы суунун астында 90% болот, 10% үстүндө болгондой аңдалбаган, айтып атпаймынбы, төрөлгөндөн баштаган ар бир күнүңөрдүн баары мээде жазылган болот. Муну окумуштуулар тастыктап чыккан. Демек, эгерде туура жол менен мени каза турган болсок, көп информация тапсак болот экен да. Кээде мындай жөн эле отуруп эле анан бала чактагы болгон бир нерселерди эстеп кетебиз, анан эстеп, анан көп историялар келип кетет да. Демек, ушул ошонун баардыгы аңдалбаган деген жерде болот экен. Мун тууралуу да сүйлөшөбүз. Бүгүнкү сабакта демек 15 мүнөт практика кылат экенбиз өткөндөгүдөй. Өткөндө дагы 15 мүнөт кылганбыз, Азыр 2 минутта даярданабыз. Даярданаардан мурун балдар мындай кылалы. Биринчи, бүгүн силер менен бир ойду кармаганды үйрөнүшүбүз керек экен. Ошон үчүн азыр 3 минутта биринчи практика кылалы. Мына мээбиз вообще эле ойлоно берет. 3 минутта эч нерсе жөнүндө ойлонбогонго аракет кылабыз. Макулбу? Ана 1, 2, 3 мен саатты карадым, баштадык. Тынч отурасыңар, кыймылдабай. Каласаңар көзүңөрдү жумгула. Каласаңар жумбасаңар дагы болот. Бирок кыймылдабай отурабыз. Жумсаңар жакшы болот. Анан эч нерсени ойлонбойсуңар. Эч нерсени ойлонбойсуң, укташ керек. Көрдүңөрбү? Мындай сүйлөтүп ийет да, көрдүңөрбү? Чыдабайт. Тынч отуруп гана ойлонбой отуруп көргүлө. Азыр мен силерге үйрөтөм ойлонбогондо кантип ойлонбойт экен. Азыр биринчи ойлонбой отуруп көрөлү. Дене баш ийбейт, көрдүңөр, көнгөн эмес да такыр. Биз аны кармап туруп отургузабыз да. Денени баш ийдиребиз, анан ой жүгүртүүбүздү баш ийдирип, анан максатыбызга жетебиз да, силер менен буюрса.
Так, макул, жетет, жакшы. Кандай эмне болду? Ким эч нерсе жөнүндө ойлогон жок? Башында ойлор келип атты, андан кийин ойлонбой калдым ырай. Биринчи ой келет экен, анан бура бердим башка жака. То есть көрдүңөр, келе берет ой. Ой токтобойт экен мындай. Вообще токтобойт да ойчу. Эч нерсе ойлонбойм десең деле ойлоно бересиң. Ой эки түрдүү болот экен балдар. Биринчиси ичибизде үн бар. Үн. Сүйлөй берет. Тынч отурсаң ичиңен сүйлөй берет анан ошол автоматически тилге чыкса, ойлонбой эле бир нерселерди сүйлөй бересиңер да. Кээде мындай байкасаңар, досторуңар менен отурганда мааниси жок эле сөздөрдү сүйлөп атып, анан өзүңөрдүн мындай чарчап калганыңарды байкайсыңар да, жөн эле бир нерсе. То есть бул ичибизде ой экен да, ошолор токтобойт. Биринчиси, анан экинчиси сүрөт, визуально, мисалы үчүн элестетип ой жүгүртөбүз. Демек, ой эки түрдүү болот экен. Биринчиси сөз, экинчиси образ, элестер. Эми азыр биз 15 мүнөт отурганда ар кайсы нерсени ойлобой, ортодан мен кантип жогорку балды алам деген суроону коебуз дагы, ошого жоопту издейт экенбиз да. Же болбосо кааласаңар өзүңөр башка бир нерсе койсоңор болот. Бир ойду алгыла да ошону кантип ойлонобуз. Азыр мен силерге биринчи ойлонбогонду үйрөтөйүн балдар. То есть такыр ойлонбой туруп алыш кыйын, бирок ойлорду оюбуз паровозго окшоп ойламайт, келе берет. Ошону биз мындай 3-4 секундка токтотобуз. Токтогондон кийин анан өзүбүздүн оюбузду кое бергенде, анан өзүбүздүн оюбуз тууралуу ойлоно баштайбыз да. Биринчиси мындай болот балдар. Эң биринчи уже жаңы кошулгандарды кошпой эле коеюн. Уже азыр көп нерсе практика кылып койдук, калганы видео сабактан көрүп, анан кийинки сабакка катышат. Эми балдар мындай кылабыз. Биринчи ой жүгүртүүнү токтотуу деп айталы. Такыр ойлонбой коюу дегенде бир 3-4 секундка чейин биринчи токтотсо болот. Анан машыгуу аркылуу кичине узартсаңар болот экен, акырындык менен. Биринчи мындай кыласыңар. Көзүңөрдү жумасыңар. Жумуп туруп, бет маңдайды карасаңар, мындай пустота, боштук бар да, көздү жумуп туруп, маңдайды карасаңар, боштук турат. Ошол боштукту мындай аябай кызыгуу менен карасаңар, балдар. Караңгы же болбосо көздү жумсаңар бир сары же мындай болуп турат. Боштук. Ошону караганда 2-3 секундка ой келбейт да, токтойт экен. Бул биринчиси. Кана дагы бир 5 секундка чейин токтотуп көргүлөчү, көзүңөрдү жумасыңар, бет маңдайды карайсыңар. Көзүңөрдүн маңдайын кызыгуу менен карагыла да, ошол жерде жана майда чыбырчык точкалар болуп турат, ошону аябай кызыгып карасаңар, эмне экен ошол жерде депчи. Мына ошондой карасаңар, демек көрдүңөр, ой келбей калат да. 3-4 секундка ой токтойт, анан кайра башталат. Кайра ойлор келип баштайт. То есть 3-4 секундка чейин бош болот дагы, анан ойлор келип баштайт. Бул биринчиси. Бул биринчи ыкма, ошондой, буну башкача айтканда мени перезагрузка кылабыз да, жанагы сотканы деле катып эметип калганда перезагрузка кылгандан кийин нормально иштей баштайт го. Компьютерде ошондой. Демек мени дагы ой жүгүртүүнү биринчи ушинтип токтотсо болот экен. 3-4 секундка эле токтойт экен, бирокчу андан кайра эле баштайт. Экинчиси мындай кылабыз балдар. Дем алабыз. Каласаңар мурдуңар менен өзүңөр кандай удобный болсо дем алабыз, анан 3 секундка токтойбуз. Анан кайра демди чыгарабыз. Анан кайра 3 секундка токтойбуз, дем албай туруп турабыз. Анан кайра дем алабыз. Мен азыр эме кылам. Кана дем алабыз. 1-2-3. 1-2-3 чыгарабыз. Токтойбуз, дем албагыла. 1-2-3. Эми кайра дем алабыз. Катып турабыз 3 секунд. 1-2-3. Эми демди кайра чыгарасыңар. Чыгаргандан кийин дем кайра албагыла. 3 секунд токтойсуңар. 1-2-3. Эми дем алсаңар болот. Эми карагыла. Бул дем алууга концентрация аркылуу, мисалы үчүн көзүңөрдү жумуп ошол абаны мындай сары же көк мындай суу сыяктуу кирип кайра чыгып атканын элестетсеңер болот. Анан ушу дем алып атканда токтоп, анан демди чыгарып токтоп, анан кайра дем алганды күтүп аткан учурда бир да ой келбейт да, байкадыңарбы? То есть көрдүңөр, ушул моментте демди чыгарып туруп,
Дем алам деп 3 секунд күтүп атканда эч бир ой келбейт. Дем алып тур, анан кайра демди чыгарарда 3 секунд кармап турганда дагы ой келбейт экен да. То есть ушул эки точкада ой жок болот экен. То есть бардык мондай каша болуп аткан нерсенин баары токтоп калат экен да кадимкидей. То есть ушундай токтогондо мээниттеги каша болуп аткан нерсенин баарын токтоткондон кийин анан өзүбүздүн оюбузду кое берет экенбиз да. Мисалы үчүн дем алууга концентрация кылып, анан ортого кантип бала алам деп анан токтотобуз дагы, анан эме кыласыңар. Анан бир аздан кийин кайра эле оюңар баягы ассоциация деген бар го. Бир нерсе менен экинчи ойго секирип баратканын байкап калгандан кийин кайра эле көзүңөрдүн маңдайын карап, токтотуп ойду, анан кайра ортого мен ортодон кантип 200 балл алам деген суроону өзүңөргө берип, азыр машыгабыз. Эми эмне туура эмес, кандай проблема болушу мүмкүн азыр бизде? То есть баягыдай эле кычышуу пайда болушу мүмкүн. Жаңы бүгүн кошулган окуучулар видео сабактан көргөн болушуңар керек, кантип кычышууну токтотуш керек, Демек, көңүл бурбай эле күтүп турсаңар, аябай катуу кычышып кеткенде дагы бир аз чыдап кое турган болсоңор, өзү эмне болот экен, тарап кетет да, анан кычышпай калат экен. Анан убакыт качан 15 мүнөт өтөт деген суроону беришиңер мүмкүн. Качан өтөт деп убакытты ойлобогула. Колуңар, бутуңар туура эмес отуруп калган болсоңор, таалый баштайт 3-4 мүнөттөн кийин. Бирок ага да көңүл бурбай, мен ой ортодо кантип 200 балл алам деген суроону өзүңөргө берип, ошо ойду кармайсыңар. Башка ойлор келип баштаса, сразу көздүн маңдайын карап, же болбосо дем алабыз, 3 секундка токтотуп туруп, демди чыгарып, кайра 3 секунд кармап туруп, кайра дем алып, 2-3 жолу кылгандан кийин ойлор токтоп кетет да, кайра ой ортодон кантип 200 балл алам деген суроону бересиңер, анан өзүңөр мээңер силерге варианттарды сунуштайт да. Кана анда балдар баштадык. Мен биринчи команда кылайын, Дем алабыз. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Абаны кармап тургула, чыгарбагыла, дем албагыла. 1, 2, 3. Дем алабыз. Токтойбуз. 1, 2, 3. Демди чыгаргыла. Болду, эми ойлордун баары токтоду. Суроону бергиле. Кантип ортодон 200 балл алам? Же болбосо өзүңөр чечкиңер келген бир маселени кармасаңар болот. Мен азыр бир 2-3 мүнөттө сүйлөйм, андан кийин сүйлөбөйм. Акырындык менен өзүңөрдү оюңар менен жалгыз калтырам. Демек, бардыгыбыз көзүбүздү жумабыз, машыгабыз. Көздү жумабыз, эгерим. Такыр кыймылдабайбыз. Эң биринчи денени тынч отургузганды үйрөнсөк, анан оюбуз бизге баш ийет. Şu денени отургуза албай турган болсок, анда оюбуз да баш ийбейт. Эгерде оюбуз бизге баш ийбей турган болсо, анда болду. Иштин бүткөнү. Эч нерсе кыла албайсыңар. Бирок биз кыйынбыз, Кудай буйрса, жеңебиз. Мен ой ортодон кантип 200 балл алам. Мен убакытты карап турам, анан 10 минутта болгонун айтам. Эгерде оюңар эки жакка мындай чачырап атканын байкай турган болсоңор, кайра дем алууга концентрация кыласыңар. Абаны чыгарып 3 секунд күтөсүңөр. Анан кайра абаны алып 3 секунд күтөсүңөр. Ошондо ойлор кайра чачырап кеткен ойлор токтойт экен. Анан кайра өзүңөрдүн ой ортодон кантип 200 плюс балл алам.
кокустан кыймылдап алсаңар, кайра түз отуруп уланта бергиле. Башында ошондой болот. Кокустан колубуз кыймылдап кетет, бутубузду түздөп алабыз. Боло берет андай. Булар мындай нерв да. Нерв кыймылдап турат ошентип чыдабайчы. Демек ошону биз тынчтандырып үйрөнсөк, пока бүгүнчө болот, балдар жетиштүү, кичине эртерээк бүтүрүүгө ары эми убакыт болуп атат, убакыттардыгына байланыштуу. Кандай экен, ойлоруңар менен бир аз бөлүшкүлө. Бир ойду кармай алдыңарбы? Ким кармай алды кана? Алай. Жөнүндө ойлонуп аткам да. Ортосунда эле убакыт качан бүтөт деген суроолор пайда болуп, убакыт ойлонуп калып, анан кайра жабап, анан кайра башынан баштоого туура келип калды. Так, жакшы. Башынан алып кайра Кайра эле бири-биринин артынан эле кайра суроо бере бердик. Жакшы. Мына акырындык менен ойлонгонду үйрөнүп атасыңар, балдар. бердим агай, бирок жообун таба албай койдум. Так, нормально эле азыр жооптор эми сразу эле келе кала берет, келе калат эмес. Акырындык менен үйрөнүш керек. Мисалы үчүн немеге барганда деле бир спорт менен теннис ойноп же волейбол ойноп машыкканы барганда деле биринчи күнү аны топту кыйын чаппайсыңар да баары чынбы? Ошол сыяктуу бул жерге дагы кичине практика керек болот. Бирок балдар карасаңар, мына ойлонуу, мына бир теманын үстүндө ойлонуу деп ушуну айтат да, мына тынч. Демек, ойлонгондо эң биринчи жөн эле басып жүрүп эле ойлоно бербейт экенбиз да көрсө.
bir problemаны чечиш керек болсо, демек эч ким мешать бербеген жерге тынч отуруп, кыймылдабай, нормальный отуруп, демек ойлонуп процесси ушундай серьезный нерсе да, көрүңөр, мындай олуттуу нерсе деп. Эч ким мешать бербеш керек, тынч отурасың. Экинчиден, эч кимден сырткары денең да мешать бербеш керек экен. Кыймылдабай отуруп, андан кийин өзүңдүн ойлоруң да мешать бербеш керек экен. Демек ар кайсы нерселер келип эле чымынга окшоп эле учуп келе берет экен ойлор. Бул жактан бирөө келип, аларды мынтип айдаганга эле убакыт кете берет, а сен ойлобойсуң. Эми ортодон кантип 200 балл алам дегенде аласың, бүгүн үй тапшырма силерге ошол. Кийинки сабак 2 күндөн кийин болот. Себеби ортодо 2 күндөн практика кылышыңар керек. Мен силерге практика кылууга убакыт атайын калтырам. Үй тапшырма мындай болот. Бая өткөндө жарым саат отургула дегем. Жарым саат көбүңөр отура албагансыңар, ооба чын. Отургандар болсо молодец. Андан кийин 15 мүнөт ким отурган болсо уже жакшы. Күнүн акырындап 2 минутадан кошо отура турган болсоңор, жарым саатка жетип каласыңар. Түшүнүңөрбү? Акырындык менен кошкула. Кээ бирөөңөр чыдабайсыңар. Убакыт качан бүтөт отпай, анан нервтер аябай мындай көнүп калган, уже дене тынч отура албайт. Анан акырындык менен аябай токтоолукка да үйрөнөсүңөр, анан жооп бериштен мурун ойлонгонду да өзүнөн өзү эле уже ошондой токтоо болуп баштайсыңар, көрөсүңөр. Анан демек бир ойду алат экенбиз дагы. Каласаңар ошо орто маанилүү болот да, орто. Каласаңар кайсы кесипти, мисалы үчүн мен кайсы кесипти каалайм деп ошону пока ушинтип ойлоп баштагыла. Мен кийинки сабактарда силерге дагы инструменттерди үйрөтөм. То есть кантип ойлонуш керек дагы, ашыкча ойлорду дагы кантип жоготуш керек жанан дагы көп ошо 7 сабак бүткөнгө чейин. Анан эң акырында бир ойду кармап туруп, ошо 15 минутта бою бир ойду ойлонобуз да, ошонун упражнение аябай сонун. Көрөсүңөр, бул реалдуу мүмкүн нерсе да. Бир ой кармайбыз, анан 15 минутта бою ошол ойдон эки жакка чыкпайсыңар да. Бирок ага чейин ошо биринчи 6 сабак даярдык болуп эсептелет. Эң акыркы сабак, самый биз ошо умтулуп бараткан сабак ошол да. Ага чейин мына мен бүгүн үйрөткөн ойду перезагрузка дегенди үйрөндүк. Перезагрузканын 2 жолу бар экен. Көздү жумуп бет маңдайды карайганда пустота, боштук. Ошо боштукту жакшылап кызыгуу менен карай турган болсо ой токтоп калат экен. Анан экинчиси дем алганда абаны токтотуп, анан дем алып, анан кайра чыгарардын астында дагы бир аз 2-3 секундка токтото турган болсо, ошондо ойлор токтоп калат экен. Анан бүгүнкү сабакта андан сырткары да ошо аңдалган, аң сезим жана аңдалбаган дегенди карадык силер менен. Андан кийин реалдуулук кандай ишке ашат ошону. Ниеттен кийин ой кетет экен, ойдон кийин иш аракет кетет экен, иш аракеттен сөзсүз результат, жыйынтык болот экен. Демек, мына ошолорго көңүл бургула, анан видео сабактарды кайталап көргүлө дагы. Суроолоруңар болсо бергиле балдар. Агайын медитация кылгандачы, интернетте бар экен да, мисалы эртең мененки медитация депчи, анан ошолорду коюп алып уксаң мындай жакшыраак болот го дейм. Музыкабы? Сөзсүзүндө. Музыка эмес, мындай неме кылат экен да, мындай. Дем ал, демиңди чыгар, сен баарын кыла аласың деген сыяктуучу. Аны укпай эле мына ошо мен айткандай эле отургула дагы, кыймылдабай отурсаң болду, эч ким мешать бербеш керек. Звуктар желательно болбосо, оюң менен жалгыз калсаң, ал деле туура, жакшылар делечи. Бирок азыр биз кичине көбүрөөк практический кылып атабыз да. Азыр мен айткандай кыла бергиле, анан каласаңар, эми жардам берсе ошондой кылгыла. Бирок желательно ызычуу жок болсо жакшы болот да. Бар, музыкалар бар, атайын жай музыкалар бар, ошо уктап деле каласың аларды угатып, андай да болот. Демек көрдүңөр балдар, көрсө ой жүгүртүүнү үйрөнүш керек экен. Кантип ой жүгүртөт? Мына ушундай нерселер бар балдар. Кандай дейсиңер? Кандай суроо болду? Биз азыр өтүп жаткан сабактар офлайн окууда дагы өтүлөбү? Офлайнда тренинг катары өтөт элек. Биз бирок быйылкы жылы офлайндан алып салдык, себеби онлайнда бар. Демек бардык окуучулар катышууга мүмкүнчүлүк бар да. Бирок офлайнда атайын бир күнгө чакырып анан өтөт элек да. Бирок ал жерде минус что мурунку сабакка катышпай калган адам уже кийинки сабак түшүнбөйт. А бул жерде силер азыр видеону көрүп атасыңар да.
мурунку сабактычы, ошон үчүн түшүнүп кала бересиң. Ушуну онлайндын ушунусу жакшы. Анда убакыт бүттү балдар. Саламатта тургула. 2 күндөн жолугабыз, практика кылгыла, макулбу? Сөзсүз практика кылгыла. Жакшы результаттар болот. Чоң рахмат агай, саламатта калыңыз.